Саламатсыздарбы? БКМ бюджет ученичети тайпасынын студенти Сагынбаева Жылдыз, окутуучу Торобекова Миргүл. Предмет студенттин изилдөө ишинин негиздери. Сабактын темасы. Эссе жазуунун өзгөчөлүгү. Эссе сөзү француз тилинен алынган жана ал эссе аракеткеришүү, тажрыйба деген түшүнүктү билдирет. Андай болсо бул жанрда жазуу иши алгач ирет жазган ар бир адамдын өзү киришип жаткан же баштап жаткан иши алдыдагы турмуштук же кесиптик пландарды, максаттары тууралуу билдирүү, алгачкы аракеттери, жеке тажрыйбасы тууралуу баяндоо, аны жазуу жүзүндө бере алуу, практикалык сунуштарын айтуу иретинде башталган сыяктуу. Эссенин түрлөрү: эссе баян, эссе сүрөттөмө, салыштырмалуу эссе, далилдөөчү эссе. Эссе баян аны далилдөө импульс катары кызмат кылса жана анын жардамы менен андан аркы баяндоо өркүндөсө. Текстте окуялардын ортосундагы байланышты көрсөтүп туруучу жана окурманга сюжеттин өркүндөшүн байкоого жардам берип турса. Текст корутунду чыгаруу, божомолдоону айтуу менен же автор тарабынан жасалган айтылышты билдирүү менен аяктайт. Эссе сүрөттөмө. Сүрөттөө бул предметтин олуттуу белгилерин тартипке келтирип саноо. Мындай эсседе кандайдыр бир объект сүрөттөлөт. Бул гүл, адам же жаныбар. Сүрөттөөчүнүн иши китеп же фильм жана башка болушу мүмкүн. Салыштырма эссе. Эссе сүрөттөө жазуунун көнүмдөрү, эреже катары. Салыштырма эссе жазуу көнүмдөрүн калыптандырууга мүмкүндүк берет. Салыштырма текстте предметтерде же көрүнүштөр салыштырылат. Автордун көңүлү эки адамдын предметтин жалпы мүнөздөрүнө. Алар айырмасына же бир эле учурда тигиге же буга топтолот. Максат окурманга салыштырылуучу предметтердин эмнеси окшош же эмне менен айырмаланат, алардын артыкчылыгы жана кемчилиги эмнеден экенин көрсөтүү. Далилдөөчү эссе. Далилдөөчү эссе логикалык түзүлгөн фактыларга таянуу менен окурманды кээ бир ой пикир менен макул болууга, кандайдыр бир аракет кылууга же экөөнү тең жасоого ынандырууга умтулат. Далилдөөчү эссенин автору өз максатына, кадыр барктуу адамдардын ой пикирине, статистикалык маалыматтардын жана башка эмоциялык жана этикалык таасирдин негизинде жетет. Акыркы учурда бул ар кайсы кесиптик жааттарда жазуу чыгармачылыгынын популярдуу түрү. Ар кандай типтеги эссе жазуудагы эмнеден алыс болушу керек. Мисалы, берилген теманын маанисин түшүнбөөдөн, жазууда түшүнүктүүлүктүн жок болуусунан, негизги суроого карата жоопту сактоону билбегендиктен, далилдөөнүн ордуна риториканы колдонуу, маалыматтарды одоно пайдалануу, анын ичинен ашкери жалпылоодон. Ушуну менен темабыз бүттү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.